жыныстык мусурларын ушул жактарга ташташкан. Никелүү боло турган болсо үй бүлөсүндө эле бардык маселелер бүтөт. А бул жака арак пивосу менен келип аткан жаштар никесиз, максатыңар эмне? Өзүңөргө кошуп жаратылышта бүт булгашпы. Кудайым өзү сактасын. Эң көп ташталган нерсе аракта, арактын ишелери ташталган. Бул жер эң сыймыктуу жерибиз да, мындайча айтканда. Сыймыктуу жерибиз. Себеби бул жер Бишкектин мына панорамасы. Мына Бишкек болсо, Бишкектин мына панорамасында турабыз да. Бүт ташталган мусулар мына ише. Бүт ишени сыныктары ише да. Мен урматтуу мекендештерим, мындай да, балдарыңыз менен бош калып калдыңыз, кээде офисте жумуш жок болуп калат, кээде убакыты бүтүп калат, ошол учурда кетип балдар бир нерсе кылып келебиз. Пиццага кеттик, аштегенди кеттик, же киного кеттик деп туруп ушерге алып келиңиз дагы балага кадимгидей тарбия болот да. Балдарыңыздан печатки берип, мынтип мусор тедирсеңиз, башканын мусурун тазалаган бала өзүнүкүн эч качан башка жерге таштабайт. Тазалоочу бол балам деп тарбия берсеңиз, бул кадимгидей тарбия бул балага. Ошондой экен биз мына балдарыбыз менен келип азыр офистен вактыраак бошоп мусуларды тазалап, бул биринчи жол эмес, эми көрүп атасыздар сиздер. Буга чейин биз көптөгөн жерлерди тазалап, мусор ящик коюп, башка кылып жүрөбүз. Таза болушубуз керек мекендештерим. Имандын жарымы тазалыкта турат. Мына жерге келген адам биякта ким жашайт дейт, мусулман жашайт, красавчик, молодец дебейт мына жерде көргөн адам. Жаштарга кайрылуу, мынча арак, пивону кайсы проблемаң үчүн ичесиң? Кандай көйгөйлүү маселе жаралып кетти? Мынчалык аракты, будкасы менен, бакалашкасы менен көтөргүдөй. Проблема деген өзү жок. Проблеманы проблема менен чечүү бар, проблеманы Кудайдан суранып чечүү бар. Проблеманы жакшылык менен чечсе болот, жамандык менен чечсе болот. Сен проблеманы чечүү деп пивону ичсең, аракты ичсең, бул проблема дагы проблема болуп эсептелет. Арак ичип кутулам дейсиң, жок, тутуласың. Кудайым өзү сактасын. Жакшылык менен чеч проблемаңды. Бул нерсеге жакындаба. Бардык жамандыктын күлүшүн колго алдың мыналган учурунда. Мына мекендештер мындайча терип атабыз, азыр ылдыйларын теребиз. Жамгыр дагы кичине тамчылашты баштады. Жамгыр жагы таш жайы армасы жок. Баары таптаза кылабыз ушакты. Бүтмөйүнчө кетпейбиз. Бүт ише да, мына карасаң. Тарактарына карасаң, бүт ише, арактын ишелери. Бирөө алкаштан аялы алкаш ерине сурайт экен да. Неге иче бересиз, неге иче бересиз? Бир пайдалуу иш кылбайсыз, бизнес кылбайсыз, бизди бакпайсыз, карабайсыз десе. Мына иче берип, ишелерим чогулуп калды. Ошону сатып сага бир күн нормальный кийим кылып берем дейт экен. Мен эч арак ичпедим, бирок мынтип арактын ишелерин ташыдым, тазаладым. Ушул ишелерди сөзсүз түрдө ылдыйдан алып келип ушул жакты мусор кылып, ишелерди сындырып кетиш шартпы? Макул, мына мекендештерим. Мынандай кылып бүтүн кылып таштап кой ишеңди. Мына. Бүтүн бойдон таштап кой, биз тергенге оңой болсун. Мынтип сөзсүз сындырыш керекпи? Бу жерде жаныбарлар жүрөт, күндүзү кечкурун адамдар жүрөт, кээде бутуна кирет. Мына биякта биз бир баласы терип атып, буту казалыкка жетти. Мынтип сындырыш шарт эмес. Анан шаурма жеп аткандар, дагы бир тез татымдар жеп аткандар, ошакта шарды ичиде эле тоюп келсеңер буойбу? Сөзсүз мусоруңарды алып келип, буяк жеп ичип, мусоруңарды ошол жерге таштап кетишиңер шарт. Ылдый эле жеп келгиле. Өмүшүңөр иштебейт. Арак ишесинин жанынан бирөөгө тиешелүү паспорту дагы табып алдык. Казиев Манас экен. Паспорт жоготкондор балдарга байланышса табып беришет, то есть. Мамлекеттик кызматкерлер келип тазалап кетсин деп күтүп отурган жокпуз. Келдик, баштадык, мына печатки, пакет тазалашты баштадык да. Негизи бул жерде мамлекеттик кызматкерлердин дагы күнөөсү жок. Кээ бир жогорку билимдүү, кээде парасаттуу, кээде акылдуу, кээ бир адамдар, кошунар тырнак ичиндеги адамдар мусорларды бул жерге ташташат да. Анан неге мусор, неге андай, неге мындай деп арзана берет. Таштаганы толтурат, алып койгону тазалап койгону эсептелүү. Сигарет чекпедим өмүрүмдө. Сигарет кармабадым. Бирок мынантип сигаретти бочокторун тазаладым. Мына мусор терип атабыз, бирөө келип мага Кудайдын каргышы болсун, сага атаңан алат болсун,
Неге мусор тер атасың деген жери жок. Тескерисинче рахмат айтып, бияктагы кээ бир өткөндөр жардам берип, атаңа рахмат, Аллах разы болсун деп атат да. Бул эч нерсе болбогон тагдырда дагы өтө сооп иш да бул. Бирөөнүн мусор бананы почогун таштап кете алып коюш. Жөнөкөй эле бирөө көчөдө кетип атасыз шаарда, бирөө какырып койгон жерге түкүрүп койгон. Ошону бутуңуз менен басып мынтип тегиздеп койсоңуз, бирөөнүн көңүлүнө какырык тийишинен сактап койдуңуз сиз. Бул сооп иш. Ошо түкүрүк болобу, какырык болобу, ошолорду басып койсоңуз, кийин чаң аралашып дагы эле бутуңуз таза болуп калат. Нанды мусорго ташташ үчүн адамдын келлеси болуш керек да. Кайсы келлелүү адам бул жерге нанды таштады билбейм, мусорго аралаштырып. Мына 1,5 саат дегенде 1 саат 30 мүнөттө тегеректи бүт таптаза кылып койдук, алхамдулилла. Бир машина мусорду ояка жоктуга кылып келдик. Бул кичине ашып калды, экинчи рейс. Кудайыма шүгүр. Тазалык аракет кылайлы мекендештерим. Балдарыңыз кээде суббота воскресенье жумуштан бошоп каласыз. Балдарыңызды кеттик. Тегеренип келебиз, айланып келебиз деп, пиццага, киного кеттик деп эле алып келип, мусорларды көрсөтүп, алгыла, тазалагыла деп, сыйлык катарында аларга пицца алып берип коюп, же киного алып берип коюп, ошентип балдарды тарбияга чакырышыбыз керек мекендештерим. Бул мекен биздики. Биз тазалабасак, Америкадан бирөө келип тазалап бербейт бизге. Аракет кылайлы тазалыкка мекендештер.